Жолдошум экөөбүз кошулуп жатканда ырахат албайм, көңүл бөлүп турсам дагы эмне кылсам болот дейт. Бул маселе көптөр эле туура эмес, эң туура маселе. Жолдошу менен күйөөсү менен аял кошулганда ырахат албаса, ошондон сойкулук пайда болот. Ошондон үй бүлө бузулат. Ошон үчүн Пайгамбар алейхиссалам айткан, аялыңар менен кошулганда малдай болуп кошула бербегиле деп айткан. Мукаддимат кириш сөз жибергиле деп айткан. Бул деген сөз ошол эркек аял өзүн төшөк маселесине даярдоо деген сөз. Эгерде бүгүн түндө төшөк маселе боло турган болсо, эртең менен башталыш керек. Эртең менен жумушка кетип атканда, аны менен жакшы мүнөз менен коштошкондон башталат, ошол кечке чейин созулуп, анан төшөк маселеси кечинде көңүлдөгүдөй болот деген сөз. Муну көптөр айтсам чубага айта бересиз дейт. Айтпасаң үй бүлө бузулуп атат. Ушуну айтпай үй бүлөлөр бузулуп атат. Аялдар кордук көрүп көчөгө чыгып кетип атат. Билесиңер, эркектер эркек болбой калгандардын аялдары көчөдөн ер издеп жүрөт. Атаң айтпаса, өзүң билбесең, молдоң уялса каяктан үйрөнөсүң? Шариатта шарым жок деген сөз бар. Ошон үчүн эркек аялын ырахат бериш үчүн аракет кылыш керек, ден соолугун чыңдаш керек. Машыгыш керек, атырын жаксын коюш керек, тиштерин тазалап жууш керек, колтук башын тазалап жууш керек. Андан эркектин жакшы атыры жыты келип туруш керек. Анча-мынча илим алып, маданият окуп, китеп окуп, кантип аялды кытыгылап, кантип ырахатын алып, кантип ырахат бере турган өнөрдү үйрөнүш керек. Толтура китеп бар аяктарда, ошону окуш керек анча-мынча. Барып эле ушундай кыймылдап коюп эле коёндой болуп, анан токтой кылып 2 мүнөттө бүтүп жатып ала турган болсоң, ал чала өлгөн жыландай болуп, түнү менен сени каргап чыгат. Анан ажырашуу пайда болот. Ошон үчүн бул илим. Пайгамбар буга жакшы маани берген. Малдай болуп кошулбагыла. Кошулардан мурун ошого кириш сөз жибергиле деген сөз, аны даярдагыла деген. Жылуу сөзү менен, эркелетүү менен, белек берүү менен, түштө бир телефон чалып, кечинде бир телефон чалып, каякта жүрөсүң деп, жумуштан келгенде бир кичине гүл көтөрө келип, анан келгенде тише коюп, башка бир неке деп, ошентип барып, анан кечинде даяр болгондо, анан маселе чың болот. Башка бир хадисте айтат, аялыңар менен жыныстык мамиледе болгондо дейт, хадисте айтылат. Өзүңөр бүткөндөн кийин бүттүм деп нара карап жатып албагыла дейт. Дагы кыймылдагыла, балким силер менен тиги дагы тең жетип калар маарага деген хадис бар. Айткандан уялышат, бирок чындык бул. Жашооң күн менен түндөн турса, түн ушундан турат. Анан ушуну жашырсаң, жашооң болот, проблема болот. Мен кечеде айттым, аял киши курсак ач болгондон, кийим кечек болбой калгандан эмес, мына ушул тойбой калгандан кетет. Ажырашам дегендер келгенде эле билип турасың. Эркек ушундай болуш керек, өзүн карабайт, башкасын кылбайт, чачын деле жуубайт, сакалын деле тарабайт, кир болот да анан келип алып эле ана дей берет. Мен көрүп эле турам, аял эмнеге нааразы болуп атканын. Сигарет чексең, наша чексең, өзүңө карабасаң, ысыта суукта жүрсөң, чала жарым импотент болуп калсаң, андан нааразы болот. Ошон үчүн эркек аракет кылыш керек, аял да аракет кылыш керек. Бул азыр эми илим өтө өнүккөн заман. Үйрөнүп алыш керек бир нерселерди. Үйдө көпчүлүк жашаганга бирок үйрөнөт десе жанагы жылаңач кинолорду көрүп эмес. Эротикалык порно фильмдерди көрүп эмес. Ал артисттер ала сени алдап атат. 1 саат кыймылдай берет, жөн эле ал кайталап көрсөтө берет бир нерсени. Аны эмес. Кантип аял менен күйөө мамиле кылыш керек, кантип жатыш керек, кантип ырахат тартуулайт деген эмгек китептерди окуш керек илимий. Түшүндүңөрбү? Ана кинону көр, сен дагы көр деп отурсаң, ол харам. Ошо кинону көргөн сайын сенин кудуретиң төмөндөй берет. Барып отур, көзүң менен кыласың дагы башка жагың иштебей калат. Илим ошондо айтат. Эротика фильм көрө берсең, только көрүп ырахат аласың, өзүң ырахат албай турган мунжу болуп каласың. Акылың аз болуп калат, урматтуу бир тууганым. Мынтип эч ким айта элек, эсиңерден чыгарбагыла ошону. Күйөөсү менен аялы кошулуп жаткан учурда, же болбосо кошулуп бүткөн кезде, эмчек эмген бала ыйлап калса, ошол бала эмизсе болобу? Же гусул алып анан эмизиш керекпи? Гусул алгыча бала көгөрүп калса эмне ыйлай берип? Көгөрүп калат, бала ыйлайт, шундай ыйлай бала деген.
Juunup kelgiçe kança wagt ötüp ketet? Jok, darao emize beret. Oşa emçegi bir sürtüp alıp durup ele. He? Ova, arçıp trapti marçı olat da oşa meni emize beret. Emçektin özü sürtüp beret bir şey da. Jön emise dele ziyan tiyip negize. Kağasın jarım kalıp kettim, ne var eken? Kızık soruğa bir çüp ketmesin de otam da. Koşulup bütkenden keyin tamak jep, je su içse bolo, je gusul alıp andan keyin jep içiş kerekpi. Bolo beret. Peygamberimiz aleyhisselam ayalı menen koşulgandan keyin kolu betin juyup durup, tamak jep, oğuzun bekitip, orozuga niyet kılıp, anan azan aytılıp, anan gus namaz okuytele. Bolo beret tuğanım. Şariat jengil. Şariat oğur emes. Hiç sana kıyın emes. Bolğonu namazına gusulun bar bolsun degen söz. Eki ayal menen eki bölmölü büyüde yaşasa bolawıcı sözsüz başka uyda yaşaş kerekpi. Eki ayal biri menen jakşı mamelede bolsa jok. Eki ayal ökönün tuvalet eki başka boluş керек, daratkanası. Ökön aşkanası eki başka. Her kim ayal aşkanasının özü hazaka bolup turgan şart boluş керек. Bir bölme jatakana, bir aşkanası, bir daratkana özünçe boluş керек. Anan kalgandары çoğu bolsa bola beret. Daratkanasını biri kılıp koysun, ayaldarga zulüm kılasın, al senden korkup böyle jakşı mamelede bolup atat da ayla joktun ketet. Ayla jok, birok ayla vü degen şo bolat. Kelinçegim jatkanda üstüme çıkıp alat eç nerse bolboybu. Salmağı köbürök bol basıp öldürüp koya turgan bolsa ölüp kalasın, bolmuş deke bolboydu. Men sizge razımın, kırgızdardı uşintip ele davat kılıp jüre beriңди. Emi kırgızga mындан başka ayta albaysın. Kırgızga molda boluş öte ele kıyın. Bir tuğanım, Kırgız uşunda bir unikaldı el bolat. Kuday talam imanыңызды bekem kılsın. Kudayım şermende kılbasın. Kudayım oğuldan urmat, kızdan kızmat bergen.